Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандар, угармандар. Алла таалам барыңыздардын үйүңүздөргө, үй-бүлөңүздөргө берекесин берген болсун. Бүгүн сиздер менен биргеликте аманат туурасында сөз кылмакчыбыз. Аманатты кантип сакташыбыз керек? Аманатты кимдер биздин аманатыбызга кирет? Эмнелер биздин аманатыбызга кирет? Ошол туурасында сөз кылмакчыбыз. Чындыгында ислам дининде аманаттын орду чоң. Ошондой эле аяттарда, хадистерде аманат туурасында көп айтылган. Өзгөчө бүгүнкү күндө жалпы коомчулук үчүн, адамзат үчүн эң зарыл болгон, эң керек болгон, өзгөчө үй-бүлөнүн ичинде зарыл болгон эң негизги изделип эң баасы көтөрүлүп турган нерселердин бири бул аманат болуп турган убагы. Ошондуктан кээ бирки аяттарды, хадистерди айтып кетелик. Бул туурасында Алла таалам момундардын сыпатыны айтып жатканда мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун. Чындыгында алар өздөрүнүн аманаттарын сактап, убадаларын аткарышат. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул туурасында хадисинде айтат: Аддил аманата иля ман иттаманака ва ла тахун ман ханака. Ким сага аманат кылып бир нерсени дайындаган болгон болсо, ошол аманатты ордунда кылып тапшыргын. Жана сага ким кыянат кылган болсо, ал адамга сен кыянат кылбагын деп пайгамбарыбыз өзүнүн осуятында айткан. Демек, урматтуу бир туугандар, чыныгы момун мусулмандын өзгөчө сыпаты бул анын аманат көйлүгү. Жана пайгамбарыбыз айткандай, мойнуна жүктөлгөн аманатты ордунда кылып аткарып, аманатты жеткизип берип, жада калса ага кыянат кылган болсо дагы экинчи адамга кыянат кылбагандыгы. Бул жерде эми аманатка биз аманат дегенде биринчи эле орунда бир буюмду, бир нерсе буюм берилген болсо, ошол туурасында көп нерсени элестетебиз да. Аманат болгон болсо эле ошол бирөө бир акчаны, бир буюмду аманат кылып берген болсо, ошол аманатты сакташыбыз керек деп ойлоп калабыз. Ошондуктан бул жерде эң негизги нерсе андан дагы кымбат болгон, андан да баалуу болгон нерселер бар. Жөнөкөй эле күнүмдүк жашоодо колдонгон буюмдан дагы кымбат, баалуу нерселер бар. Мисалы үчүн, Алла таалам бизге өзүбүздүн нафсибизди, денебизди аманат кылып берген. Ушул сага берилген денени, акылды, дене мүчөнү, өмүрдү сага аманат кылып бердим. Алдыңа ушул ак жолду, кара жолду көрсөтүп койдум. Ушул жерден эми өзүң тандагын. Эгерде Алла тааланын айтканын кылып, туура жолду тандап, таза жолду тандап, нәпсинин аксын берип, Алла тааланын аксын берип, адамдардын аксын берип, бул багытта жүргөн болсоң, сен аманатка кыянат кылбастан сактаган болосуң. Ал эми сол тарапка кетип, эрежеден чыгып, адалеттүүлүктөн тайып, аманатты сактабастан бузукулукка кетип, ыбыластуулукка кетип, адамдардын дагы, өзүңдүн дагы аманатын сактабастан, Кудайдын буйругун аткарбай кеткен болсоң, анда сен ошол сага берилген аманатка кыянат кылып, ошого сен кыямат күнүндө жооп бересиң деп бизге ушундай аманат жүктөлгөн. Эми ушул эң биринчиси өзүбүздүн нафсибиз. Эгерде кимде-ким ушул аманатка кыянат кылган болсо, ал адам жооп берет. Кандай? Биз айткандай, азыр эң эле биринчи адамга адалдан тамак жегендик, бирөөгө зулумдук кылмагандык, ушул аманат болуп берилген өмүрдү, денени туура эмес, арам жакка иштетпегендик, Алла таала жаратып ушул нерсени бергенден кийин Алла тааланын буйругун аткарганга, ошол мойнунда болгон парызыны, намазыны, адеп аклагыны, ата-энесине болгон сый-урматыны, баласына, үй-бүлөсүнө болгон, мамлекетине болгон аманаттардын баардыгына өз ордунда иштеткендик. Экинчиси, өзүнүн нафсинен башка ушул канчалык чөйрө, биринчи өзүнүн жанындагы жакын чөйрөдөн баштап аманаттын бекемдүүлүгү күчөп бара берет. Эң биринчи өзүнө жакын адамдарга болгон аманат. Эң биринчи өзүнүн ата-энеси, бир тууганы, аялы, бала чакасы, ушуларга
берилген аманаттар. Аларга болгон жакшы мамилеси, үй бүлөсүнүн, бала чакасынын адеп аклагы, тарбиясы, намустуулугу, имандуулугу, ушулардын бардыгы ушул ар кимдин чөйрөсү канчалык жакын болсо, ошого жараша аманат жүктөлгөн. Мисалы үчүн атага ошол үй бүлөнүн, баланын аманаты жүктөлгөн. Алардын жүрүм туруму, адеп аклагы, иманы ошол ата энеге жүктөлгөн. Ошондой эле бир туугандар менен болгон мамилесиндеги аманаты бар. Аларды сакташ керек. Ошол эле убакта аялдын дагы аманаты бар. Балдар аманат, үй бүлө аманат, күйөө аманат. Аларды кыянат кылбастан Алла Таала кандай немат кылып, жакшы нерсе кылып берген болсо, аларды сактап, ордундай сактап, кийинки муунга өткөзүп беришибиз керек. Бизге азыркы убакта, мисалы үчүн, Кыргызстаныбызда элибиз, жерибиз, маданиятыбыз, динибиз, каада салтыбыз азыркы тирүү адамдарга аманат. Ушул аманатты биз бизден кийинки муунга туура адаштырбастан, бузбастан, кебиркелерди таштап койбостон, жеткиликтүү кылып, кемчиликсиз кылып жеткизип таштап кетишибиз керек, аманат кылып. Анан эң биринчи азыр бизге бул жерде керек болгон негизги нерселердин бири, ушул аманатта эң биринчи айтылгандагы нерселердин бири бул үй бүлөнүн ичиндеги аманат. Пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, эң чоң бир аманаттардын бири бул аял менен эркектин ортосундагы аманат. Экөөнүн күнүмдүк жашоосу, сүйлөшкөн сөзү, кылган мамилеси башка адамдарга, башка жат адамдарга көчөгө чыгып кетпестиги бул аманат. Ошондуктан аял эркекке аманат болгон болсо, ошондой эле эркек дагы аялга аманат. Биз кээде аманат дегенде биз жанагы буюм катары эле аны сактаганды эле элестетип калабыз дагы, бирок анын ичиндеги нерселерге көңүл бурбай калат экенбиз. Көбүнчө мисалы үчүн аял эркекке аманат дегенибизде, аманат, аял мага аманат, анын курсагын тойгозушум керек, кийиндиришим керек, сыртка көрүнгөн эле, бизге көрүнгөн эле нерсени айтып калабыз дагы, бирок анын ичиндеги эң андан терең болгон нерселерге көңүл бурбай калабыз. Анын ыйманы, анын адеп аклагы, жүрүм туруму, анын абири, намысы дагы ошол эркектин мойнундагы аманат болуп эсептелет. Качан ошол аманатка кыйнаткан болот? Эгерде ошол өзүнүн аялын, кызын, бала чакасын коркунучтарга коюп койгон болсо. Мисалы үчүн, бойго жете элек, же болбосо ошол бүгүнкү күндө машина айдаганга уруксат кагазын ала элек балага машина берип койгондук, бул аманатка кыянат кылгандык. Ал жаш бала азыр бүгүнкү күндө машинаны башкара албайт, жолдо башка бирөөнү сүзүп кетиши мүмкүн, башка бирөөнү дебелеп кетиши мүмкүн, машина менен авария болушу мүмкүн, ушундай жаман окуялар болуп кетиши мүмкүн. Демек ошол балага өзүнүн машинаны башкара турган куракка жетиштен алдын балага машинаны берип көчөгө чыгарып койгондук дагы аманатка кыянаттык болуп эсептелет. Ошондой эле аял дагы. Аялыңыз бир жерде иштейби же үйдөбү, көчөгө чыкканда ага зыян бере турган нерселерден сакташыңыз керексиз. Анын кийими, жүрүм туруму, жасалгандыгы, ушулардын бардыгы сиздин мойнуңуздагы аманат. Эгерде сиз аялыңызды ошол ага зыян бере турган нерселерден тоспостон, коргобостон чыгарып койгон болсоңуз, сиз демек өзүңүздүн аманатыңызга кыянат кылып жатасыз. Сизге ал аялды ата энеси ошол кызды аманат кылып берген. Ошол кызыбыз сага аманат. Ушу менен бирге жашап, балалуу болуп, үй бүлөлүү болуп, силер биздин урук тукумубузду улагыла. Мунун өмүрү, денеси, намысы сен үчүн аманат болуп берилген. Аны алгандан кийин мен өзүм каалагандай кылам, же болбосо өзүң каалагандай кийин, өзүң каалагандай жүр деп анын аманатын сактабастан, аны дырдай жаңалаш, жарым жаңалаш кылып көчөгө чыгарып, же болбосо түндөрү иштетип, ушундай 2 күн, 3 күн ар жерге таштап койгондоңуз, сиз ошол өзүңүздүн аманатыңызга кыянат кылып жаткан болуп эсептелет. Анан бүгүнкү күндө өзгөчө азыр окуучулардын окуусу дагы бүтүп, көпчүлүк окуучулар үйдө болуп калышты. Ушул бизге берилген балдардын аманаты дагы чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Эртеге кыямат күнүнө барганда Алла Тааланын астында суралабыз, андан мурун бул дүйнөдө коомчулуктан биз суралабыз. Сен ушул периштедей болгон балага кыянат кылып койдуң деп. Кандай? Бүгүнкү күндө балаңыз каникулга чыкты, окуу токтоду, бардыгы үйдө болгон болсо, эртең менен кечке чейин
24 saat телевизорду коюп берип коюп, же болбосо аларга 24 saat телефонду берип койгондуктан биз ошол балдардын келечегине, ден соолугуна, иманына, адеп аклагына кыянат кылып жаткан болуп эсептелет. Эмнеге дегенде ал жаш бала. Азыр өзүнө кармай албайт, өзүнө башкара албайт. Көп нерсеге сиздин акылыңыз жеткен нерсеге анын акылы жетпейт. Анын көзүнө канчалык зыян берип атканын билбейт. Анын ден соолугуна канчалык зыян берип атканын билбейт. Анын жүрөгүнө кандай зыян болуп атканын, анын ыйманына, анын адеп аклагына канча зыян болуп жатканын көпчүлүк учурда жаш бала толук түшүнүп биле бербейт. Ошондуктан ал ойногусу келип, эртең менен кечке чейин кармай берет. Ошондуктан ата энелерге айтарым, биз балдарыбызга кыянат кылып койбойлу. Балдарга эртең менен кечке чейин телефонду берип, аларды ошол караңгы бир үйдүн бурчунда таштап койгондугубуз 24 saat эң чоң кыянат болуп эсептелет. Эртеге ошол бала акылына киргенде, чоңойгондо айтат да, мен жашымда жаштык кылыпмын, балалык кылыпмын, эмнеге менин шоктугуман, эмнеге менин ызычуугуман кутулуш үчүн мага телефон берип мени көр кылдыңар дейт. Көзүм көрбөй калды дейт. Эмнеге менин адеп акыламы сакташ үчүн ушул нерсени алып койбодуңар менин колуман, ыйманымды сактап калыш үчүн, уятымды сактап калыш үчүн, бузукулукка барбайт элем мен ушул нерсени телефондон үйлөнбөгөнүмдө деп доомат кылат, бул дүйнөдө эле акыреттен мурун. Ошондуктан ата энелерге айтарым, ушул аманатты биз бекем сактайлык. Ушул балдарды окутканга берелик, же болбосо кандай бир курстарга жаздырайлык, же болбосо өзүбүз күнүмдүк жашоодо турмуштун жашоосуна үйрөтүп, колубуздан келишинче үйрөтөйлүк, агайларды, мугалимди, эжеке менен сүйлөшүп, убактысын бекер кетирбестен ушул балдардын аманатын сактайлык деп айтат элем. Андан кийинки маселе, урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү күндөгү мамлекетибиз дагы ар бир адам үчүн, ар бир ата ул үчүн чоң аманат. Мамлекетибиздин тынчтыкта жашап атканыбызды, эркиндикте жашап атканыбыз дагы бул биз үчүн чоң аманат. Башка кошуна мамлекеттерге, дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларга салыштырмалуу биз карап көрүшүбүз керек. Бизде Кыргызстаныбызда тынчтыктын бардыгы, эркиндиктин бардыгы биздин азыркы бүгүнкү күндөгү чоң аманатыбыз. Ушул аманатты туура пайдаланып, сактап калышыбыз керек. Өзүбүздүн кээ-бирки каалоолор үчүн, кээ-бирки кызыкчылыктар үчүн ушул аманатты таштап, же болбосо кыянат кылып койбошубуз керек, урматтуу бир туугандар. Согуш болгон болсо, уруш болгон болсо, талаш болгон болсо көрүп жатабыз, кандай өнүккөн мамлекеттер талкаланып, жанагы жерде бир тик турган дарак калган эмес. Уруш, согуш болгон жерде. Жада калса биз күндө көрүп жүргөн жанагы жол, машина менен жүргөн тегиз жолдо ушундай айнектей жылтырап турган тегиз жолдор, асфальт жолдор талкаланып, 1 метр таза жер калган эмес. Жанагы жерди карасаң, ойлосоң, ар 1 метрге бомба түшкөнбү деп ойлойсуң да. Эгерде ушундай тынчсыздык кеткен болсо, аманатты сактап алган болсок, ушундай жаман окуяларга барып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан айтарым, биз урматтуу бир туугандар, аманатыбызды сактайлык. Эгерде биздин ушул маселебиз боюнча сиздерде суроо болгон болсо, биздин WhatsApp номерге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ушул аманат туурасында дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иза хаддаса ар-раджул бил хадиси сумма илтафата фахия аманатун." Бир адам сизге бир аманатын айтып, бир сөздү айтып, эч ким укпады экен деп оңго солго бир караган болсо, демек ал сөз сиз үчүн аманат. Ошол айткан сөзүнүн сырыны сиз башка бирөөгө айтпаңыз, аманатыны сактаңыз деп айтылат. Биз аманатты сактаганда жана айтып өткөндөй, бизге колубузга тийген, кармалган материалдык эле нерселерди эмес, азыркындай нерселерди дагы эске алышыбыз керек биз. Адамдын сөзү, адамдын кылган мамилеси, адамдын сыры дагы аманат болуп эсептелет. Адамдын кээ-бирки үйдүн ичиндеги кошунаңыздын, кайсы бир кошунаңыздын кээ-бирки сырлары кошун адамга көрүнүп турат. Үйдүн кемчилиги, адамдардын, бала чаканын кээ-бир кемчиликтери көрүнүп турушу мүмкүн кошунасына. Ошон үчүн сиз кошуна катары ошол кошунаңыздын аманатын сакташыңыз керек. Мен ушул кемчиликти көрүп калдым, эми ошол кемчиликти башка бирөөлөргө айтып жайылтпастан кошуна катары ошол аманатты сакташыбыз керек. Анан эң негизги чоң аманаттардын бири бизге, урматтуу бир туугандар, мусулман катары өзүбүздүн динибиз бизге аманат болуп берилген.
адамга акыл бергенден кийин өзгөчө бизде мусулман болуп төрөлүп, ата-энеси мусулман болуп чоңойгондон кийин ушул биздин динибиз дагы аманат болуп эсептелет. Аманатты кантип сактайбыз? Ошол өзүбүздүн билген нерсебизге амал кылгандыгыбыз биринчиси. Экинчиси ошол керектүү болгон адамдарга ошол аманатты жеткизгендигибиз. Үй бүлөбүзгө биринчи өзүбүз ошол аманатты колубуздан келишинче аткарганга аракет кылайлык. Намаз, орозо, адал жүргөндүк, адал жегендик, адал кийгендик, адеп аклагыбыздын, жүрүм турумубуздун исламдын айтканындай жүргөндүгү аманатты сактаганыбыз болуп эсептелет. Экинчиси ошол өзүбүз аткарып үйрөнгөндөн кийин ошол аманатты башкаларга жеткизишибиз керек. Өзүңүздүн үй бүлөңүз, ата-энеңиз, бир тууганыңыз, бала чакаңыз, аялыңыз өзгөчө бүгүнкү күндө биз урматтуу бир туугандар ушул аманатка бекем болушубуз керек. Жылдан жылга жылдар ушундай адамдардын жүрүм туруму өзгөрүп азыркындай ушундай ааламдашуу болуп жатканда убагында биз өзгөчө балдарыбызга, кыздарыбызга ушул аманатты туура жана так жеткизишибиз керек. Алардын ыйманына көңүл бурайлык, алардын адеп аклагына көңүл бурайлык, алардын жүрүм турумуна көңүл бурайлык, урматтуу бир туугандар. Азыр интернетте карасак, ушундай чакырыктарды карасак, балдарды бузганга, алардын адеп аклагын, жүрүм турумун, ден соолугун бузганга аракеттер толтура болуп жатат. Интернетте карасаңыз канчалаган оюндар бар, чакырыктар болуп жатат, ата-энесине баш ийбесин, өзү каалагандай жүрсүн, өзү каалагандай кийинсин деп. Бирок ошол бала эртеге ооруп калган болсо, кайсында бир кырсыкка учурап калган болсо, дагы эле ошол сөз келип, ал баланын ата-энесине тиет. Мектептерде көрүп эле жатпайбызбы? Окуучу барып, бузукулук кылып, уруш талаш кылып, мугалим менен, агай менен, эжеке менен уруш талаш болгон болсо, кимди чакырат? Жанагы баланын укугун бергиле, бала эркин жүрсүн деген адамдар чакырбайт, ата-энесин чакырат. Эмне үчүн балаңызга жакшы тарбия бербедиңиз? Балаңыз ушундай кылды деп ата-энесин чакырат. Бул ошол мектептин айланасында эле болгон нерсе. Эртеге ошол бала коомчулукка чыккандан кийин көпчүлүк элге зыян бере турган болсо эмне болот? Көпчүлүк элге, коомчулукка ооруну тарката турган болсо эмне болот? Көпчүлүк элдин аманатын, акчасын жеп кое турган болсо эмне болот? Бул дүйнөдө. Ал эми эртеге акыретте Кудайдын астында кантип жооп беребиз? Кудайдын астында тарбиябызга, айткан сөзүбүзгө, өзүбүз үлгү болдукпу, болбодукпу? Аларды жакшы нерсеге буйрудукпу, буйрубадыкпы? Айттыкпы, айтпадыкпы? Ошолордун бардыгына Алла Тааланын астына барганда жооп беребиз. Алла Таала ар бирибиздин үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө ошол аманатты бекем сактаганга Алла Таалам өзү жардам берсин. Ассаламу алейкум. Азыр коучтар, психологдор сабак өтүп, көп аялдар аябай оңолуп жатабыз дейт. Ошол туурабы дейт. Окусак болобу дейт. Урматтуу бир туугандар, илим алган, шариаттан жакшы илим алган, белгилүү адамдардан илим алган, өзүбүздө окуган, сыртта окуган болсо дагы чыныгы илими бар адамдардан илим алыш керек. Кайсыл багытта болбосун. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бир эң жөнөкөй эле дейли. Кыздарды жасаттырганда же болбосо жанагы чач кыскарткандар деп айтайлы. Чачты кыскартканды үйрөнүп жаткан бала же болбосо кыз барып Куда берген базардын жанына барып, темир усталардан, машина усталардан эч кандай чачты кыскартуу боюнча, боёш боюнча эч ким үйрөнбөйт. Неге дегенде алардын багыты эмес, башка багытта окушкан, башка багытта үйрөнүшкөн. Ал эми бүгүнкү күндө эң кызык жери бизге ушундай машина усталар келип, бизге ушул чачтар туурасында айткандай эле бизге исламдын ээсин дагы билбейт өзү негизи. Кээ бир келе жалпы маалыматтарды аны дагы окуу эмес, угуп үйрөнгөн дагы келип туруп бизге ислам туурасында, исламдын негиздери туурасында бизге кайсы бир багыттарды берип, же болбосо үй бүлөлүк маселе боюнча, диний ишенимдер боюнча, проблемадан чыгыш боюнча ушундай багыттарга багыттап жатышат. Чындыгында бул эгерде туура эмес багыттын натыйжасы бизге тез эле көрүнүп жатпайбы? Азыр эң эле сиздерге кыска нуска эле айтып берейин. Мисалы үчүн
сага сенин кадыр баркыңы билбеген же болбосо сенин каалоо тилегиңе ордуна койбогон же болбосо сенин кадыр баркыңа көтөрбөгөн адамга сен жолобогун, дароо ажырашкын, аны таштап кеткен, сен башка барып өзүңдүн жашооңду жашагын деп айтышат. Эми кыска эле ушул нерсени айтайлы. Буну акылга салсаң дагы, ислам динине салсаң дагы, биздин каада үрп адатка салсаң дагы эч кандай туура келбейт да. Адамдарды карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, көчөдө бир алкачты көрүп калса, бир болмушту көрүп калган болсо, же болбосо кайсы бир жерде бир ит жаткан болсо, бир мышык жаткан болсо, ооруп, сыркоолоп жаткан болсо, барып ошол жанагы болмуш болуп калган, көчөдө жатып калган адамдын чачын тарап, кийинтип, жаң кийинтип, көчөгө чыгарып койгондугуна мактанат. Сыймыктанат. Мен бир жакшы иш кылдым. Эй адамдар, үлгү алгыла, мен ушундай кылдым, силер дагы ушундай кылайлы. Ар бирибиз ушундай кылган болсок, өтө жакшы болот. Биз оңолобуз. Көчөдө эч кандай ушундай сел саякта калбайт деп айтат. Эми элестетип көрүң. Же болбосо бир жаныбар. Бир жаныбардан путу чолок болуп турган болсо, барып оңдоп тамагын берип, ветаптекке барып, анын дарасын алып берип, айыктырып, көчөгө басып чыгарып койсо ошол итте. Сыймыктанып интернетке чыгарып, элдин баарына мактанабыз. Ушул итти биз айыктырдык, сакайдык, ушундай жакшы болуп калды, көчөдөн таап келдик деп мактанабыз. Ал эми үйдөгү өзүнүн күйөөсү, сүйүп тийген, 10 жылдан бери, 20 жылдан бери жашаган, 5-6 баласынын атасы, ага үй куруп берген, кийимин алып берген, ден соолугуна караган, тамак ашын караган, ушуларды бактылуу кылайын деп жүргөн адам күйөөсү. Балким достору, балким өзү адашып кумарга берилип кетти, аракка берилип кетти, ичкиликке берилип кетти. Ушундай жаман болуп калган болсо, дароо ошонча жылдык мээнеттен кийин жанагын таштап кетиш керек, буну кутулуш керек. Эрсиз көчөдө калыш керек. Өзүң каалагандай эркин жүрүшүң керек. Бул сенин кадыр баркың билген жок деген түшүнүк алып барышат. Урматтуу бирдиктер, бул туура эмес. Карасаңыз, көчөдөгү бир сел саякты кылган жакшылыгыбызга мактанабыз дагы, анан өмүр бою өмүрүн сизге арнаган, өмүр бою балдарыңыздын атасы болгон, өзүңүз ошол башында сүйүп, эң мен жакшы көргөн адам, мен бактылуу боло турган адам деп турмушка чыккан адамыңыз алсыз болду, өзүн кармай албай калды, досторунан болду, өзү атайлап кылды дейли, өзү атайлап бузулду дейли. Өзү кылганды деле, эми сиздин ошончо жылдык чыныгы сүйүүңүз, чыныгы адамгерчилигиңиз, чыныгы ыймандуулугуңуз сынала турган убакка келгенде, ошол күйөөңүздү таштап, бала чаканы таштап, үй бүлөнү таштап кеткендигиңиз эч кандай акылга дагы, динге дагы, маданиятка дагы эч кандай эрежеге туура келбейт. Бир эрежеге туура келет, ал эресиз калуу деген эрежеге гана туура келет. Эгерде биз ушул багытта азыркындай сенин бир аз эле кадыр баркыңды билбеген болсо, ошол менен мамилеңи токтоткун, ошол адам менен эр менен ажырашкын деген эреже менен кеткен болгон болсок, эч ким калбаш керек. Кайсы адамда кемчилик жок дейсиз? Ата энеңизде кемчилик бар, бир тууганыңызда кемчилик бар. Эгерде ар бир кемчилик адам менен, кемчилиги бар адам менен сиздин кадыр баркыңызга сиз ойлогондой даражада жетпеген болсо, анда эч жерде иштебеш керек. Кайсы бир кафеде тамак бышырган жерде, ошол жерде кызматчы болуп иштеген болсоңуз, директордун, иштегендердин кемчилиги бар. Ал жерде иштебей кетиш керек. Мамлекеттик бир ишканада иштеген болсоңуз, ошол жерде башчыңыз бар, сиздин үстүңүздөн жооптуу адам бар. Балким анын ачуусу тез келет, балким ага жагат, жакпайт. Анда ал жерде иштебей, көчөдө адам өзү жалгыз калыш керек. Ошондуктан, эгерде ошондой эжеке агайлар азыркындай биз айткандай илимсиз эле акча табыш үчүн, же болбосо өзү аттуу, баштуу болуш үчүн, же болбосо кээ биркилер атайын бузукулук багытта оронгон болсун, оронгон эмес болсун, ушундай бузукулук багытта бара турган болсо, мен айтарым, ал адамдарды ээрчибеңиздер, ал адамдардан сабак албаңыздар. Андан көрө үйүңүздө, балаңызды карап, күйөөңүзгө кызмат кылганыңыз жакшыраак деп айтар элем. Салам алейкум устаз. Арабча жазуусу менен плакат, календарьларды эскирип калса, өрттөп салса болобу? Ооба. Эгерде өзгөчө ичинде Куран аяттары, хадистер болгон болсо, аларды өрттөп койгон жакшыраак болот. Себеби
көчөдө калган болсо, жерде калган болсо, мусордун үстүндө кээде Алла деген сөз, Курандын аяттары ар жерде калып, дебеленде калгандыгы бул урмат сыйга, адепке туура келбейт. Андан кийинки суроо болгон болсо өткөзсөңүз болот. Biz ага чейин дагы аманаты дегенди темабызды улантып турайлык. Аманаттын урматтуу бир тууганда биз айттык, 3 түрү бар. Биринчиси пенде менен жаратуучу менен экөөнүн ортосундагы болгон аманат, анын иманы, жүрүм туруму, адеп аклагы, анын денеси, анын өмүрү дедик. Экинчиси өзүнүн аманаты. Өзүнүн нафсисини, адеп аклаганы оңдогондук, өзүнүн кармай билгендик, туура жолго баштагандык, ушул нафсибиздагы бизге аманат. Үчүнчүсү башка адамдар менен болгон аманат. Айттык биз, аманаттын эң күчтүүсү эң биринчи өзүңдүн жакын адамдарыңа, ата энеңе, үй туугандарыңа, бала чакаңа, үй бүлөңө, кошунаңа, ушинтип туугандарың алыстаган сайын аманаттар ушундай болуп кете берет. Эң негизги, эң чоң аманаттар ушу эң жакынкы бизге жакын болгон адамдардан башталат. Өзгөчө бүгүнкү күндө ошол айтарым дагы үй бүлө туурасында айтканда, күйөөңүз көбүнчө ушундай суроо болуп атпайбы азыр? Эгерде күйөөм арак ичип кеткен болсо, таштап кеткен болгон болсо, кыянат кылган болсо, мен эмне кылам? Мен дагы кыянат кыламбы деп. Пайгамбарыбыз айтышат бул жерде, эгерде сага башка бирөө кыянат кылган болсо дагы сен ага кыянат кылбагын дейт. Демек, ошол күйөөңүз арак ичип кетти, башка аял алды, бузулуп кетти, кандай бир жаман ишке кабылбасын, ошол нафсинин аркасынан кетип, алсыз болуп, чындыгында сиздин күчүңүзгө муктаж болуп турган убага. Ага өчөшүп, аны менен душмандык кылбастан, балким аны ошол ылай баткактан, ошол бузукулуктан, ошол жаман жерден аны чыгарып калышыңыз керек. Аны сактап калың, ичкендиктен сактап калың, бузукулуктан сактап калың, кумардан сактап калың. Неге дегенде сизге берилген аманат. Сиз күйөөңүзгө аманат болгондой эле, күйөөңүз дагы сизге аманат. Анын жаман нерседен тыйып тургандыгыңыз, жакшы жака буйругандыгыңыз, жакшы жака жөнөткөндүгүңүз, жакшы доско көпчүлүк учурда эле ошол жакшы ишти дагы, жаман ишти дагы көбүнчө ошол үйдөгү аялынан болот. Эгерде күнүнө келген сайын бизге аманат бирөөнүн акысын алып келбең, аманат бирөөнүн арам акысына жебең деп күнүнө эскертип турган болсо, ал адам көпчүлүк учурда арамга тийгенден итат болот. Ал эми күнүгө арамдан болобу, адалдан болобу, кайсы жерде болсо дагы бизге алып кел деп, аны өзүнүн такатынан сырткары, айлыгынан сырткары болсо дагы бер деп дайым доолап тургандыгыбыз ал эркекте ошол чектен чыгып арамга басканга себеп болуп калат. Ошондуктан аялы кандай болбосун күйөөсүнө жардамчы болуп, ошол аманатты сактап калганга аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум. Өзүнүн чачын өзү кыркса болобу дейт. Эч кандай маселе жок. Эгер кырк алган болсо, өзү кыскарта алган болсо, машинка менен алган болсо, эч нерсе болбойт. Эркек болгон болсо. Аял болгон болсо, ошол көбүнчө эң жакшырагы ушул далдан кыска кылып, чачын кыскартпаганы жакшы. Ассаламу алейкум. Күйөөм убактылуу нике кыйдырган. Билбейм канча жашады. Кайра талак берген. Бирок сүйлөшүп жүрөт. Эми сүйлөшпөй калыптыр. Сүйлөшүп жүргөн туурабы дейт. Ислам дининде өз негизи убактылуу нике деген жок. Убактылуу нике деген жок. Биздин шариятыбызда аял алганда, турмушка чыкканда түбөлүк жашаймын, аманатымды сактаймын, үй бүлө курамын деген максатта жашаш керек. Бир саатка, бир күнгө убактылуу чектелген убакка нике кыйылбайт. Демек, ал нике эмес. Эгерде ошол бойдон жашап жүргөн болсо, ошентип жашаган болсо, убактылуу нике менен жашаган болсо, ал зына кылган чоң күнөөкөр болуп эсептелет. Ошондой эле сүйлөшкөн болсо дагы ал арам болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Катуу кызганам. Кантип токтотсом болот? Аялым тууралуу жаман ойлой берем. Мурунку эфирлерибизде дагы ушул суроо келген эле. Эң биринчи ошол шектүү боло турган, кызгана турган иштерди токтотуш керек. Андан кийин өзү жаман ойго барбаш керек. Эң биринчиси ошол аялыңызды туш келген адамга кошпоңуз. Кайсыл убакта эч кандай себепсиз, эч кандай жаман иш кылбай, үйдүн төрүндө турган бала чакасы менен жаңыңызда турган адам жаман ойлобойт. Качан жаман ойлойт? Эгерде аялы ошол
telefonda көп отырып, белгисиз адамдар менен, бейтаныш адамдар менен көп сүйлөшсө, группаларда сүйлөшсө, белгисиз жака барган болсо, белгисиз жок болуп кеткен болсо, белгисиз адамдардын үйүнө барган болсо, анан чек күмөн кылат. Анан эч кандай себеби жок эле, үйдө отуруп эле бир жакшына отурган эч кандай себеби жок күмөн кылган күнөө. Пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, "Iyyakum ваз-зонн, fa inna az-zonna akzabul hadis" дейт. Жаман күмөн кылуу бул сөздөрдүн эң жалганы дейт. Жаман күмөн кылбаш керек. Эч кандай себепсиз. Эң биринчи ошого алып барган нерселерди токтотуңуз, андан кийин өзүңүз жаман күмөн кылбаңыз деп айтар элем. Assalamu alaikum. Өзүмдү кантип оңдойп арак ичем дейт. Ушул туурасында дагы мурунку эфирлерде дагы суралганбыз. Арак ичкендин бир нече себептерин айтканбыз. Эң биринчи чөйрөңүздү өзгөртүң, Алла Таалага дуа кылыңыз, кайрылыңыз дедик, Куран окуңуз дедик. Бүгүнкү күндө даватка чыгып, ошол чөйрөнү өзгөртүп, же болбосо жашаган жерди убактылуу өзгөртүп туруш керек. Мурунку айткан сөзүдө дагы ушуну айтканбыз. Себеби, урматтуу бир туугандар, ичкилик бул көбүнчө ошол жанындагы достор менен, ошол үйлөнүп калган ар дайым ичкен жериндеги магазинден, ушундай жерлерден болот. Ошондуктан чөйрөңүздү, жашаган жериңизди убактылуу болсо дагы өзгөртүп туруң. Анан жаныңыздагылар дагы ошого жардам бериш керек. Ичкиликке алып бара турган кылып, жаман досторго кошуп койбостон, өзүңүздү жалгыз таштап койбостон, бирге болуп, иш менен алек болуп, ушундай арам жолго алып бара турган нерседен алыс болуңуз. Алла Таалага дуа кылыңыз, өзгөчө апаңыз болгон болсо, апаңыз көбүрөөк дуа кылсын, өзүңүз дагы ошого аракет кылыңыз. Жакшы достор менен, жакшы иштери менен, алек боло турган достор менен мамиле кылыңыз, ошолор менен сүйлөшүңүз, ошолор менен иш кылганда, ал жак бул жака чыкканда ошол жакшы таасир бере турган адамдар менен болуңуз. Анан мүмкүн болсо бүгүнкү күндө даватка чыгып келсеңиз дагы болот. Assalamu alaikum. Зулайха деген ысым эмнени билдирет мусулманчылыкта? Жана Сара деп кызыма ысым койсом болобу? Сара деп койсоңуз болот. Сүйүнүч деген маани. Сурур, Сара деген сүйүндүрдү. Сарра сүйүндү деген араб тилинде. Сурур деген ошо сүйүнүчтөн келип чыккан сөз. Менин чачым аябай узун, чач сатып алабыз деп көп чалышат. Чачты кыркып сатса болобу дейт. Чачты кыркып сатса болбойт, урматтуу бир туугандар. Бул аманат. Анан бул көбүнчө жанагындай жаман окуяларга дагы кабыл калышы мүмкүн. Жанагы сыйкыр, быйкыр, ушундай жаман нерселер дагы бирөөнүн чачын алып келди, чачын алып барат, анан ушундай жаман окуялар болот. Ошондуктан 5-6 миң сом, 1-2 миң сом акчага кызыгып, өзүңүздүн аманат болгон өмүрүңүздү, үй бүлөңүздү жаман окуяга, жаман кырсыкка чалдыктырып албаңыз. Саламатсызбы? Кара дуа деген барбы? Кара дуадан кантип чыкса болот? Белгилери кандай болот? Кара дуа эми сыйкыр деген бар да, ошол. Кээ учурда сыйкыр деген бар. Анан көпчүлүк учурда адамдар ошол кара дуасы жок эле, сыйкыр жок эле, өзүн өзү сыйкырлап алгандай болот да. Жөн эле жүрүп, мен сулуумун, мага көз тийди дей берет. Ал андан эмес эле, өзү таза жүргөн эмес, өзү аяттарды, хадистерди окуп, дуаларды окуп, өзүнү коргогон эмес, ушундай нерселерди кылбайт дагы. Анан эле туруп, мага көз тийди, же болбосо бирөө сыйкырлады дей берет. Кээде сыйкыр жок эле, адам өзү мага сыйкыр тийди окшойт, мага жин тийди окшойт деп өзүнөн өзү жиндеп калат. Анан кээ бирге ошондой атай сыйкыр тийген, же болбосо ошондой дем сала турган жерге барсаң деле, алар ар дайым эртең менен кечке ошондой сыйкырланган, ооруккан адамдар келе бергендиктен, кээ бирки ушундай сырткы сыпатта, сырткы белгилер көрүнсө деле сыйкыр бар экен деп, кара дуа бар экен деп айтып калат. Ошондуктан эң биринчи инсан намазга бекем болуң. Эртең менен кечинде күнгө зикирлерди окуң. Зикирлер деле андай оор эмес, өтө жеңил. Биз ушул жеңил болгон нерсени кылбайбыз дагы, кийин ошол нерсеге жетпей, миллиондогон акчаны бергенге дагы даяр болобуз. Эң жөнөкөй. Алхамдуны билебиз. Алхамдуны 7 жолу окуң, Кулхуаллахатты 3 жолу окуң, Кулаузу Раббил Фалакты 3 жолу окуң, Кулаузу Раббин Нас 3 жолу окуң, Аятал Курсини окуң. Болду, деп эртең менен кечке. Эртең менен дагы кечинде дагы өзүңүзгө дем саласыз, Кудай кааласа, ушул
сыйкырдың, көз тийген ушундай оору сыркоолордон коргоодо жүрөсүз. Буну ошол кылган адамдар иш жүзүндө көрүп эле жүрүшөт. Жада калса алдыңызга келип андай адамдар жакындай албай дагы калат. Ошондуктан эң биринчи намазга бекем болуң, экинчиси зикирлерди окуп жүрүң, үчүнчүсү өзүңүз машинада, телефонуңузда, үйдө кайсы жерде болсоңуз Кур'ан окуңуздар, Кур'ан коюп туруңуздар. Эртең кечке чейин үйүңүздө музыка болгон болсо, үй тазаланбай мусор болуп жаткан болгон болсо, өзүңүз кусул кылбай, даарат албай жүргөн болсоңуз, намаз окуй жүргөн болгон болсоңуз, иштеген жериңиз, жүргөн жериңиз ушундай ыплас жерлер болгон болсо, шайтан, жин тийип үйүңүздө жатканыңызда деле шайтан, жиндер келип тиет. Ошондуктан эң биринчи намаз дегенибизде биз ушу эңкейиптен койгон деле айтпайбыз биз. Намаздын чындап берилип окугандык бар ал жерде. Ал жерде тазалык бар, ал жерде даарат бар, ал жерде гусул бар, ал жерде зикир бар, ал жерде Кур'ан бар. Ошолордун баардыгын айтып атабыз да. Бирок кыска нуска айтканда ушундай. Саламатсыздарбы? Намазы жаңы эле үйрөнүп аткам. Китептен карап окусам болобу? Аллахым ыраазы болсун. Үйрөнгөнгө чейин китептен карап окусаңыз болот. Үйрөнгөнгө чейин ал китепти алдыңызга коюп, же болбосо жанагындай үйрөтө турган жай намаздарды коюп, ошентип жаттагы чейин окуп турсаңыз болот. Бирок ичиндеги аяттар, ошол намаздын ичинде окула турган сүрөлөр, дуалар жеңил эле. Аны жаттасаңыз тез эле жаттап коесуз. Алдыңызга коюп, көңүл буруп жаттасаңыз тез эле жаттайсыз. Ассаламу алейкум, боюмда болбой жатат, эмне кылсам болот? Боюңузда болбой жаткан болсо, эң биринчи ошол өзүңүз дагы, күйөөңүз дагы врачтарга текшерилип, ушул медициналык жагын караш керек. Сууга өткөн, андай мындай себептери бар. Бул биринчиден. Экинчиден Алла Тааладан сураш керек. Алла Тааладан сурап, анан үмүттү үзбеш керек. Үмүттү үзбөстөн өзүңүз дагы, ошол кайнеңиз, күйөөңүз тарапка дагы үмүттү үзбөстөн ушул багытта иш алып барыш керек. Кыжалат болуп, боюмда болбой атат, эмне болом деп кыжалат болуштун кереги жок. Алла Таала каалаган убакта, берген убакта баланы берет экен. Кээ бир адамдарга Алла Таала баланы берет, кээ бир адамдарга бербейт, кээ бир адамдарга 10 жылдан кийин берет, 15 жылдан кийин бала болгондор деле бар. Ошондуктан үмүттү үзбөстөн, жашоону улантып, кыжалат болбостон, тиричиликти кылып, кызматты кылып, ата энеңизден дуаны алып, өзүңүз дагы дуа кылып, Алла Тааладан берилип сурап, тиричиликти уланта бериш керек. Кыжалат болбоң бирок. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо 1 жыл, 2 жыл айтып атпайбы, 10 жыл, 15 жылдан кийин деле балалуу болгондор бар. Биринчи ошол себептерин кылыңыздар, андан кийин ал жагы Алла Таала өзүнүн бергени. Анан ага кыжалат болуп, кайгырыштын кереги жок. Биз тагдырга ыраазы болушубуз керек. Колдон келишинче аракет кылың. Ден соолукту караңыздар, күйөөңүз дагы, өзүңүз дагы караң. Алла Таалага себепти кылып, анан кийин Алла Таалага кайрылыш керек. Андан себепти кылгандан кийин эч кандай сизде күнөө жок. Атайлап кылбай койгон жериңиз жок. Алла Таалага аракет кылдыңыз, Алла Тааладан сурадыңыз, болду. Күнөөкөр болбойсуз. Салам алейкум. Самина ат мусулман аттарынанбы, же мааниси кандай? Самина. Балким башкача деп айтып жаткан. Туура эмес жазып койдуңузбу, билбейм. Самина болгон болсо, ал сакоочу с эмес, жөнөкөй эле с. Биздикине с болгон болсо, бул башка маани. Ал эми самина деген ал самина деп айтылат. Араб тилиндеги самина, кымбат деген сөз самина. Балким ошол мааниде айтылган. Ал эми чындыгында жөн самина болгон болсо, семиз деген сөз дагы самина деп айтылат да. Бирок бул жерде сизде адамдын атына айтылганы самина, самин, кымбат, баалуу деген сөз. Мааниси жакшы эле өзүнө. Бирок бизде аны самина деп айтпайт да, самин деп айтат. Ошондуктан эгерде коюлуп калган болсо эч нерсе эмес. Коюлуп элек болгон болсо ошондой экинчи варианты жок, ат койгон жакшыраак. Ассаламу алейкум. Садаканын пайдасын айтып коесуздарбы? Садака эң биринчи биз садаканы ошол башка бирөөгө бердик деп ойлойбуз да. Эң биринчи садаканы бирөөгө бергенибиз ал өзүбүз үчүн. Садаканы бирөөгө бергендигибиз, демек биз өзүбүзгө бергендигибиз. Биз жегенибиз, ичкенибиз, кийгенибиз алардын баардыгы кетет. Ал эми кыяматта бизге белек болуп сакталып кала турган нерсе ошол садакага берилген нерсе, биз үчүн сакталып кала турган нерсе. Садаканын пайдалары өтө көп. Садака жаман оору, кырсык, бале, апаттардан сактайт. Инсандын
жүрөгүн, ыйманын бекем кылат. Жүрөгүн жумшак кылат. Башка жакшы иштерге себеп болот. Акчаңызда, өмүрүңүздө, бала чакаңызда береке болот. Чексиз. Бир нерсеңиз 700 эсеге чейин көбөйүп кете берет. Ошондуктан садаканы эч кандай аябаш керек, бериш керек, мүмкүн болушунча эч нерсеге карабастан бериш керек. Садаканын эч кандай зыяны жок. Ассаламу алейкум. Мен кечинде жатканда уктай албай, кыйналып, чочуп, басырык күнүгө басат. Аятел Курсини окусам дагы болбойт. Өңүмө көрүнүп мени карап тургандай болуп, кыйналып уктай албай чыгам. Эмне кылсам болот? Өзүңүз базарда иштебейсизби? Же болбосо эл көп жерде иштеген адамдар дагы ушундай болот. Эл көп жүргөн, отурган жерде, ушундай келип кеткен жерде адамдардын көзү 1000 адам өтүп, ар бири бирден карап кеткенде эле адамдардын көзү дагы тийип, инсанды ушундай кыйнайт. Же болбосо адам кыйналып, мындай чарчап уктабайт. Эртең күндүз эртең кечке уктайт дагы, кечинде дагы уктайын деген болсо уктай албай кыйналат. Ошондуктан эң биринчи инсан бая башында айткандай зикирлерди кылыш керек, анан жумуш, кыймылдаш керек адам. Эртең кечке чейин уктап, түн уктабаган болсоңуз сөзсүз түрдө ушундай болот да. Же болбосо эгерде жаш болгон болсо, көпчүлүк учурда азыркы күндө жаштар эртең кечке телефон чукулайт, игра ойнойт. Ойной берет, жанагы игралардын же болбосо жанагы мультик көргөн балдар бар. Коркунучтуу играларды ойногондор бар. Ошолордун кечинде дагы кыйналгандарын көп көрөм. Уктай албай уйкусу качып, же болбосо түшүнө кирип, жанагы эртең кечке 24 саат жанагы оюнду ойногондон кийин чын эле жинди болуп, жанагы 3 күн уктабай жинди болуп калгандарды көрүп жатабыз го. Ошондуктан эгерде телефонду көп ойногон болсоңуз, телефонду токтотушуңуз керек. Экинчиси, базарда жанагындай жерде отурган болсоңуз, ар дайым эртең барганда, эртең кечке отурганда инсан зикир кылып, дем салып, өзүнө дайым окуп туруш керек. Намаз, Куранын, зикирлерди ар дайым окуп туруш керек. Анан жумуш кылыш керек. Кара жумуш кылың, иш кылың. Кечинде уктаганда инсан чарчап уктаса, кыйналбай уктайт. Кээ бир адамдар ушундай эртең кечке уктайт, же болбосо эч кандай иш кылбайт дагы, анан кечинде ушундай кыйналат. Менин жолдошум арактын айынан бир адамды өлүмүнө себепчи болуп калды. Ушул себептен аракты таштайбы десем, дагы эле таштай албай келет. Эмне кылсам болот? Урматтуу бир туугандар, биз айттык ушул Пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, ичкилик бул уммул хабаис дейт. Жамандыктардын энеси деп айтылган. Арак бул, ичкилик бул жамандыктардын энеси. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, арак ичкенден кийин азыркындай өлүм, уруш, талаш, ажыраш, душмандык, ушундай карап көрсөң, бул жамандыктардын чеги жок. Чеги жок, кете берет. Өмүр бою майып болот, өмүр бою душман болот, өмүр бою кадыр барк кетет, ууру болот, ушундай акыбети жаман. Ошондуктан сизге айтарым, үмүтү үзбөстөн аракет кылыш керек. Эмне себептен? Достор менен ичип жатабы, ошого караңыз. Же болбосо белгилүү жерден. Кээ биркилер ошол белгилүү жерден ичет. Бир дүкөнгө үйлөнүп калган 20 жылдан бери ошол дүкөн арак сатат дагы 20 жылдан бери ошол жерден ичет. Ошондуктан жашаган жериңиздерди башында айттым, жашаган жерди чөйрөнү өзгөртүңүздөр. Намазга бекем кылың, даватка жөнөтүң. Айтып түшүндүрүң, ошол өзүн жалгыз койбоңуздар. Кээ бир адамдар ичкиликке берилгенден кийин өзүн кармай албай кетип калат. Ошондуктан аны өзүн жалгыз койбостон башка адамдарга кошуп, өзүңүз менен жумушка алып кетиң. Күндүгө өзүнүн үйгө таштап кетип каласыз дагы, кеткенден кийин ал сиз жумушка кеткенден кийин, көчөгө чыгып кеткенден кийин күндүгө эле кайрадан барып ошол дүкөнгө барып арак ичип келет. Ошондуктан аны жалгыз таштап кетпең. Жумушка болсо жаныңызга шерик кылып алып кетиң. Жаныңызга барып отурсун, ошол жерде иштесин, жардам берсин, бир нерсе кылсын. Же болбосо балдарыңызга кошуң, же өзүңүз сыртта иштесеңиз, өзүңүз менен бирге алып кетиң. Дуа кылыңыздар. Ушундай деп айтат элем. Бир дос анан жанагы ушундай үй бүлөлөр бузулуп жатат. Ошон үчүн жанагы арак саткандарга айтыш керек, урматтуулар. Арак саткандарга, арак жасагандарга дүкөнгө барып айтыңыздар. Ушул күйөөм силерден арак ичип жүрүп, ушундай жаман кесепетке чалыгып калды. Силер зорлукта берген жоксуңар, туура. Өзү акчага сатып алды, бирок ошол жаман нерсенин кесепетин көрүп жатасыңар. Ушул өлгөн адамдын балдарынын каргыш тиет.
Алла Тааланын каргышы тиет деп эскертиңиздер. Ошол жердегилер арак сатпаса, ушундай жаман окуя болбойт эле. Ошондуктан арак ичкендерге, саткандарга, жасагандарга эскертип айтыш керек. Канчалаган адамдар өлүп жатат, канчалаган адамдардын ден соолугу кетип жатат, канчалаган урушка, согушка, кылмышка себеп болуп жатат. Ошолор үчүн ушундай кыйынчылыкта көргөндөр эскертип ар дайым айтыш керек. Унчукпай өтүп кетпестен бир күн болсо ошол дүкөндүн астынан өткөндө дүкөнгө барганда эскертип айтыңыз. Арак сатпа. Ушундай жаман окуя болду. Сенден ошого сен дагы себеп болуп калдың. Кааласаң, каалабасаң ошол нерсеге себеп болдуң. Күнөөсүн аласың акыретте. Бул дүйнөдө налатта каласың деп эскертип айтыш керек. Биз дос аяштарыбыз кээ бири арак ичет. Конокой шеринеге барсак болобу. Биз намаз окуйбуз. 2 жылдан бери ичпегиле деп айтабыз. Укканы бар, укпаганы бар. Урматтуу бир туугандар, азыр ушул туурасында бир окуяны угуп, жүрөгүм ооруп турган убагы. Ушул сиз айткандай, ушундай жерге барып ажырашкандарды көрүп жатабыз. Ушундай жерге барып бузукулукка кабылгандарды көрүп жатабыз. Коллегия болуп иштеген жериндегилер бирге отурушта отуруп ичкендигин, аралашып жүргөндүгүн көрүп жатабыз. Үй бүлөлөр бузулганын көрүп жатабыз. Ошондуктан мындай ыплас жерге барбаш керек. Эгерде чындап таасир берем десеңиз, чындап айтканыңызда, ошол жерде барганыңызда сиздин айткан сөзүңүздү кылып болду, токтотту, анда башка сөз. Анда дагы эркектер бөлөк, аялдар бөлөк отуруп, эркекче сөз болуп, жакшы мындай туугандык, бир туугандык жакшы мамиле болуп, ошондой болсо ал башка маселе. Анан ар барган жерде ушак менен уруш талаш, анын катынын сүйлөп, бунун аялын сүйлөп, ушак кууган менен, уруш талаш менен, анан арак ичкен болгон болсо, аягы эч кандай жакшылык менен бүтпөйт. Bir gün birөөсүнүн аялы менен бирөөсү урушат, бирөөсүнүн аялы эркеги менен бирөөсүнүн аялы жүрүп, коллегия болуп, иштеген жериндегилер бирге отуруп, уруш, талаш, бузуку, ушундай жийиркеничтүү адамдын жүрөгүнөн жаша эмес, кан ага турган акыбалда турабыз. Ошондуктан мындай жаман жерлерге барбаңыздар, аралашпаңыздар. Жакшы эскертип айтыңыздар, эгерде туура, силердин айтканыңар туура, кылбайбыз, мындай ичкиликти токтотобуз десе, эркектер бөлөк, аялдар бөлөк отуруп, ушундай кылсаңыздар болот. Ал эми бирге отуруп, жада калса ошол эле бирге эле отуруп калбастан ичкендик акыбалын көрүп жатпайбызбы? Көчөдөгү эле адамды карасаңыз, арак ичкен адамдын оозунан жакшы сөз чыгабы, жакшы мамиле болобу? Ошол элестетиң, мен жана ошолорго жанындагы эркектерге эле таң калам менчи. Элестет, өзүң аялың менен бардың, бала чакаң менен бардың. Бир дастарканда отурасың, жаныңдагы бирөө мас, оозунан ак ит кирип, көк ит чыгып аткан болсо, несин дем алдың, ошол аялдын көзүнчө, башкалардын аялдын көзүнчө ошол ушундай мындай приятный болуп, силерге жагымдуу болобу, түшүнбөйм да. Элестетсең, аялыңдын бирөөнүн астына барып жаман сөздөрү этем менен кечке сөгүштү уктуруп келген не пайдасы бар? Ошондуктан өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды, намысыңарды сактагыла деп айтар элем. Assalamu alaikum устаз, менин суроом, жолдошум бирде намаз окуйт, анан тажап кетет, ортодо арак ичет, 2-3 жылдан бери ушинтип келе жатат, чарчадым дейт. Урматтуу, 2-3 жыл болуптур. Эжеке, сиз чындыгында чоң аманаттын астында турат экенсиз. Сиздики жакшы намаз окуганга аракет кылып, таштаганга аракет кылып жатат экен, өзүн кармай албай ушундай болуп жатат да. Напсисине башкара албай ушундай болуп жатат. Ошондуктан мындай адамды мен айттым го, башында айттым го, кээ бирки биз айттык го. Көчөдөгү бир сурамчы болуп калган адамды, бомуш болуп калган адамды бир кыйынчылыктан чыгарып койсок, сактап койсок, биз мактанабыз, сүйүнөбүз, биз жакшылык кылдык деп. Бул балдарыңыздын атасы, сиздин күйөөңүз. Ошондуктан чарчадым дебеңиз. Сиз дагы эле ошол бейишке карап, тазалыкка карап, адилеттүүлүккө карап, имандуулукка карап, адептүүлүккө, адамгерчиликке карап аракет кылып жатасыз. Сиз эч кандай жаман иш кылган жоксуз. Сиз аны куткарып калганга, сактап калганга, аны оңолтуп кеткенге, аны өзүңүз менен бирге ийгиликке, ынтымакка, тазалыкка эрişип кеткенге аракет кылыңыз. Эң сиздин керек убагыңыз ошол. Элестетиң, аял болобу, эркек болобу. Жакшы күндө экөөтөн жакшы жашап, сонун болуп, анан эле бир күн биринчи тарап же экинчи тарапка муктаж болуп, чыныгы анын адамгерчилигин, чыныгы сүйүүсүн көрө турган убакта таштап кетип калган болсо, кандай жийиркеничтүү. Элестетиң,
Аял ооруп калса, күйөөсү таштап кетип калды. Бала чакаңы, балаңы да курдум, сени да курдум, үйүңү да курдум деп костюмун көтөрүп үйдөн чыгып кеткен болсо, кандай жиркеничтүү. Аял ооруп калган экен, таштап кетип калды. Ошондой эле күйөөсү ооруп калган болсо, аял таштап кетип калган болсо, кандай жиркеничтүү. Кана адамгерчилик, кана сенин сүйүүң, кана сенин адамдык касиетиң деп элдин бардыгы жиркенет. Өзүбүз дагы жиркенебиз андай нерседе. Өзүбүз дагы ошондой нерсени каалабайбыз. Мен ооруп калган болсом, аялымды таштап кетишин каалабайм. Аялым ооруп калган болсо, мен таштап кетишимди каалабайм. Бардыгында эле ушундай. Менин жүзүмдөгү суум кана, уятым кана, намысым кана, адамгерчилигим кана, эркектигим кана, аялдыгым кана дейт да. Ыйманым кана дейт. Ошондой эле сиздин күйөөңүз дагы сизге муктаж болуп турган убагы. Күйөөңүздү жамандыктан сактап калыңыз. Чарчадым дебеңиз. Аны аракет кыла бериңиз, айтыңыз, түшүндүрүңүз, досторуна, чөйрөсүнө, жашаган жерин, иштеген жеринен ишкен болсо, ал жумуштан чыгарыңыздар. Башка жумушка, башка жака которуңуздар. Көп жерде ушундай, иштеген жеринде достордун бардыгы ичет. Күндө барган отурган жериндеги адамдардын сөзү ушул арак жөнүндө. Кээ биркилерге жалаң бузукулук жөнүндө, кыздар жөнүндө, бузукулук жөнүндө сөз болот. Ал жердеги эркекти дагы бузат, аялды дагы бузат. Ошондуктан эгерде ошол иштеген жери, жашаган жер, чөйрөсүндө ыпластуулук болгон болсо, ал жерден башка жака өзгөртүңүз дагы. Чарчабастан белди бекем байлап, Алла Тааладан сурап, бейишке карай аракет кылыңыз. Аны сактап калганга, аны оңдогонго аракет кыла бериңиз. Алла Таалам бизге күч кубат берсин, сабыр берсин. Күйөөңүзгө Алла Таалам хидият берип, туура жолго баштасын. Assalomu alaykum. Peshin namozini ubag'ында o'qiy olmay qazo bo'lib qolsa, asr namozdan oldin o'qisa bo'ladi. Agar o'sha kunning namozi bo'lgan bo'lsa, asr namozga cheyin bo'lgan bo'lsa, anda peshin namozi qazo bo'laylik. Al endi peshindan o'tib ketgan bo'lsa, o'sha qazosini darrov ishlagan vaqtda, o'sha kuchingiz yetgan vaqtda darrov o'qib olganingiz yaxshiroq. Agarda o'sha asrdan oldin bo'lgan bo'lsa. Al endi asrdan keyin bo'lgan bo'lsa, anda shamdan keyin же qubtondan keyin o'qishingiz kerak. Assalomu alaykum. Diziden ıldı şorta kiyip namaz okusa bo'ladi. Bu жерде болот деген, боло берет деген нерсе бар, анан кийин адепке жаткан шариаттын көз карашы менен жакшыраак болгон нерсе бар да. Авратыңыз жабылып да тизеден ылды болсо, аврат жабылат, намаз дурус, бирок адепке жатпайт. Ошондуктан узунураак кийип, желкени дагы жаап окуган адепке ылайыктуу болот. Алла Тааланын астында турабыз, ошон үчүн мүмкүн болушунча кийинип, жакшы кийим менен намаз окуш керек. Жолдошум 9 ай 1 жылга Россияга иштеген кетет. Турмуштан айнан. Динибизде аял эркек 6 айдан ашык эки жакта жүрсө болбойт дегенинен уккан элем. Ал кимге күнөө болот? Ушул чындыгында өкүнүчтүү жана жүрөктү оорута турган маселе. Урматтуу эркектер, урматтуу эже карындаштар, ушундай эле. Эгерде жумуш себептүү алыска иштеп барсаңыздар, мүмкүн болушунча аялыңызды, күйөөңүздү алып кетиңиз. Өзүңүз жалгыз көп жүрбөңүз. Өзгөчө бүгүнкү убакта урматтуу бир туугандар. Мурун айылда, коло кошуна, шаарда адамдардын намысы, уяты, имандуулугу, адамгерчилиги адамды сактап, коргоп, жаман иштерге алып барбайт эле. Бүгүнкү күндө интернет өнүктү, телефон өнүктү, бузукулук өнүктү, бузукулукка чакырган өнүктү, бузуку адамдар дагы көбөйдү. Ошондуктан аялыңызды көп таштап кетпеңиз, күйөөңүздү көп таштап кетпеңиз. Мүмкүн болушунча тезирээк келип, же аялыңыз менен бирге иш кылың, же болбосо көр тирликтин айынан үй бүлөңүздү, келечегиңизди талкалап албаңыз деп айтар элем. Ошондуктан мүмкүн болушунча бирге иштегенге аракет кылыңыз. Эч кандай мүмкүнчүлүк болбосо, акча калса калсынчы. Үй курулбаса курбай калсынчы. Бирок үй бүлөңүз сакталып калсын, намысыңыз сакталып калсын, өмүрүңүз сакталып калсын, балдарыңыз сакталып калсын, акча табылбаса табылбай эле калсынчы. Аз акча менен болсо дагы үйүңүздө бактылуу жашап, үйүңүздүн астында жок дегенде картошка пияз бирөөгө муктаж болбостон тамак ашыңызды эптеп, бирок үй бүлөңүз менен бактылуу болсоңуз ошондон өткөн бактылуулук бар. Кээ бир адамдарды уктум, ошентип жанында жашап кошуналары 10 жыл, 20 жыл Россияда иштеп, кеткен сайын аялы башка жака кетет экен. Дагы 1 жыл келип иштеп үйүн оңдоп жүргөн экен, дагы тез кет, ишке кетет экен. Эмне болду деп гыжырат болуп калса, башка бирөө элге тийип алыптыр. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, алыс сапарда жүргөндөр, узак сапарды мындай кылып узатпаңыздар.
бир аз дүйнө үчүн, акча үчүн деп таштап кеткениңиз менен сиз ал денеңизди, өмүрүңүздү, башыңызды ушул аманатка коюп, мен ушулар үчүн акча таптым элем, ушул балам үчүн, ушул аялым үчүн дегениңиз менен бир секундта ошол сиздин өмүрүңүздүн кадыр баркы кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан акча табам деп көп узакка жүрбөңүздөр. Assalamu alaikum. Men balдарымды ыйман сабактарын алыш үчүн кайсы жерге барсак болот? 7 жана 15 жаштагы балдар. Бүгүнкү күндө эми лагерлер бар, жанагы окутуп жаткан лагерлер бар. Алардан такташ керек, ким, кандай жерде кандай окуп жатат, жөн эле акча үчүн эмеспи, эптеп убакыт өтүш үчүн эмеспи. Ошону тактап, эгерде ишеничтүү жери болгон болсо, ошол жерлерге окусаңыздар болот. Анан эч кандай ошондой такталбаган болсо, өзүңүз окутканга аракет кылыңыз. Өзүңүздүн балаңызга өзүңүзчөлүк эч ким эч кайсы жерде күйбөйт. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, кыргызча деле бул китептер бар. Ыйман туурасында, адеп аклак туурасында, хадистер бар, Курандын түшүндүрмөлөрү бар, фык туурасында. Ошол китепти алыңыз дагы, кыргызчасын алып, өзүңүз окуп, үйрөнүп, балаңызга, кызыңызга жакшынакы түшүндүрүп берип, өзүңүз менен бирге, күнүмдүк жашоо менен бирге окутканга, үйрөткөнгө аракет кылыңыз, эч кандай мүмкүнчүлүк болбосо. Урматтуу туугандар, биздин эфирибиз дагы аягына чыкты. Алла таалам ар бир үй бүлөгө ушул аманатты сактаганга Алла таалам өзү жардам берсин, өзү күч кубат берсин. Ар бирибиз үй бүлөбүздү, бала чакабызды, аялдар күйөөлөрүнү, ар бир адам өзүнүн динини, аманатыны, мамлекетини, өзүнүн өмүрүнү, аманатын сактасын деп айтат элем. Алла таалам күч кубат берсин, ар бирибиз аманаттарды сактайлык. Эртеге кыямат күнүндө Алла тааланын астына барганда аманатыбызга кыянат кылбастан Алла таалага жарык жүзү менен, нурлуу жүзү менен барганга Алла таалам өзү насип кылсын. Билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.